Меніңізді айтып берейін. Açılgan gana güldeyiz. At kalırsan. Саламатсыздарбы, урматтуу Леди Кейджи YouTube каналынын көрөрмандары. Биз бүгүн таланттуу, үлгүлүү бир үй-бүлөнүн үйүндө коноктобуз. Таланттуу дегенибиз бул үй-бүлөнүн атасы Кабыл Бөрүбаевден баштап балдары Эрнис, Мажит, кыз сайкалдардын баары бул коомчулуктун көзүндөгү сахна адамдары. Ал эми үлгүлүү дегенибиз Тамара эжени биз эң мыкты кайнене, эне катары билебиз. Мына ушул Тамара эжеден азыр биз мыкты кайнене болуунун сырларын сураганы келдик. Саламатсызбы, Тамара эже? Саламатчылык. Канча келиниңиз бар? Кудайга шүгүр, 5 келиним бар. 5 келиниңиз бар. Сиз кимиси менен турасыз? Мен бардыгы менен багы болдум деп айтсам болот. Анан бирок азыркы учурда Бекзат баламдын келини менен туруп атам. Эмнеге ал эң кичүүңүз эмес да? Ал эң кичүү эмес, эми багы ата конушун эң кичүү бала алып калат да дегенде ошол боюнча Мажит ошо биздин багы ошо балдарымдын бала кезинде өскөн үйдү ушу Мажит өскө берип, Мажит ошо Ала Тоодо үйдү ошол жердин кожоюну болуп атат. Ал эми биз деген багы өзүнчө дагы өзүнчө үйгө чыгып, ал жерде ошо балам менен кошо туруп атам, Бекзатым менен. Бизде адатта жанагы кайнене менен келиндин ортосундагы пикир келишпестик көбүрөөк басымдуу болуп калат да негизичи. Сиздерде болсо ушундай бир курбулардай болгон бир мамилеңиз бар экен да келиниңиз мененчи. Ушул нерсени көрүп туруп мындай жүрөк жылбай койбойт экен да. Ушундай жакшы мамилеге жетиш үчүн кандай ойлойсуз? Келин бул нерсе келинден көз карандуу экен же кайненеден көз карандуу экен? Көбүрөөк кимиси аракет кылыш керек экен? Мен ушу коомчулукта чындыгында өзүң айткандай аябай эле бул кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле өтө чоң талкуу жаратат чындыгында. Мен өзүмдүн оюм боюнча бул кайненеден көз каранды да. Себеби кайнене өтө жакшы мамиледе болуш керек. Чынын айтканда ошол бизге келген жашнакол ата эне өстүрүп берген жашнакы болгон кызын бизге келин болуп келип аткандан кийин ал келин чоңоюп эс тарткандан кийин бир 12 жашынан баштап бир оокат кылганга, тамак кылганга аралаша баштаса, ошондон ата энесинин табити менен көнүп келген болот да. Анан бизге мисалы 18 жашында, 20 жашында болуп келин болуп келип атат. Ал ошо ата энесине кылып берген тамакты кылып берген учурда, балким биздин табитибиз же тузун ачуураак ичебиз же ошону гана баягы келинге келгенде ошондон башталат да бардыгы. Жей тамак жасаганды билбейт экен, тузду аз салат экен деп. Жок, андай эмес. Ошол нерсени үйрөтүп алыш мына бизден кайненеден болот да. Ошон үчүн кайнене жакшы мамиле кылыш керек. Келин жаман эмес, келиндин келген жери жаман деген сөз бар го. Бул сөз туура экен да, значит. Эң туура сөз, эң туура сөз. Мен бул сөзгө эч жака кыйшайбай кошулам. Туп-туура. Чын эле баягы өзүңүз айтып кеткенде ар бир үйдүн өзүнүн салты, өзүнүн эрежелери болот да. Сиздин келиндериңиз ошол салтка сиздерге көнүп кетиш үчүн канча убакыт талап кылынат? Бул нерсени өзүңүз үйрөтөсүзбү негизи? Ооба, ошондой да. Ошон үчүн келгенде тамак жасап берет, тамак жасаганда тамагына балким тузу ошондой болуп калса, балам кичине мындайраак сал, деп айтыш керек. Мисалы үчүн ошо мен азыр баягы Бермет келиним, ушу Мажиттин келинчеги. Бул жакта Абдраевде окуган, интернетте окуган, анан кудагыйларга көлдүк да. Барып эле эме өскөнгө кол керек болуп эле, өргүсүп эле анан кийин каникулда келе беришкен да. Тамак аралашкан эмес. Анан келин болуп үйдө жүргөндө анан балам оромо жасайлы, камыр жууруп койчу десем, мына көрдүңбү баланын эмеси? Бала да алчы, дурош кошуп жууруп коюптур да. Анан мага келип эле, апа жууруп койдум, дурош кошуп деди да. Деп эле анан балам, ал дурош кошконун аңгылабыз да. Анын айган аңгылып жууруйт да, ага эчтеке кошпой эле жууруп коет деп анан ушинтип көндүргөм да. Анан ушуну мына ушул келинимдин ушул жеринде калып калган экен, ушуну айтат да. Такайчы, апа ошондо эмне себептен мен кандай эмесиң сен, эмне дурош кошсуң, сенин эне атаң үйрөттү беле деп. Мен неге урушкан эмессиз деп айтат да. Эмнеге мен урушушум керек аны?
эмне көрүшүм керек. Мен көндүрүп алыш үчүн балам ал муну мындай кылбайт, мындай кылсаң мындай болот, мындай кылсаң андай болот деп негизи чындыгында кайненелер өзүбүз чындап үйрөтүп алышыбыз керек. Эми азыр кээ бир кайненелер баягы мен баарын жаман дебейм, бүт пендени деген Аллам аябай сонун кылып жаратканда, анан бир кулк мүнөзүбүздөн эле бири-бирибизге көңүл калтыруу, бири-бирибизге жаман сөз айтып алуу бир өнөкөт болуп калды да. Ошон үчүн ушундай. Ошол кемчилик чын эле баягы өзүңүз айтмакчы, ар бир адамда болот да, ошол кемчиликтерин, келиндериңиздин кемчиликтеринчи баягы керегем сага айтам, келиним сен ыкмасы менен түшүндүрөсүзбү же мындай ачык эле бетин айтасызбы? Мен баягы бирөөнү айтып анан экинчиси бул түшүнүп алат ошону дегенден алысмын да. Мен антип эле жашынакай эле отуруп, эч уруш талашы жок эле ошол нерсени тамаша чынга аралаштырып атып эле түшүндүрүп алганга аракет кылам да. А себеби мен тиги келиниме айтыш үчүн бу келинимди урушуп эмне кылам? Же болбосо кызымды урушуп эмне кылам? Андай эмес, балам могу жериң мондай болот, мындай кылсаң деп эле мен баардык келиндериме ушинтип түшүндүрүп алгам да. Анан керек болсо ошо өзүмдүн бир туугандарымдын деле мындай келиндери бар да, ошолорго да ошентип анан алар да айтып калат. Деп кээ бирөөсү мени апа, кээ бирөө эже дейт. Сизде кылып эле түшүндүрсө түшүнүп калмакпыз да деп калышат да. Эми баягы бул бирөөнүн баласын, Аздек деген баласын алып келип алып эле сен үчүн ал кул эмес да. Сен үчүн ал бир жаман сөз уга турган адам эмес да. Ал деген жанагы Чубак ажы айткандай раматылык. Бул биздин тукумубузду улай турган ушундай сонун бир бизге берген белек да. Ал тукум улоочуларды биз деген башынан ылдый эле жаман сүйлөп эле, жаман айтып эле бир көңүлдү калтыра турган, жүрөктү сүйүнтпөй турган сөздөрдү айтып берсек, алар деле бир күндө бизге жаман сөз айтат да. Ошол Мажит балаңыз чын эле аябай жаш үйлөнбөдү эле, 8-9 жашында эле үйлөнгөн. 20 жашында үйлөндү. 20 жашындабы? Ал да келиниңиз да жаш болчу да. Ооба да, келиним да 18-19 жашта болчу да. Ошондо бир мындай кандайдыр бир кооптонуу жаралды эле сизде? Же баягы өзүңүзгө ишеним болду эле, өзүм үйрөтүп кетем турмушка дегенчи? Ушу мен деле анда бир жаш кайнене көрүнөм да. Жаш кайнене көрүнөм. Менде бир кооптонуу болбой эле келин деп аябай бир бөлөкчө. Анан кийин болгону ошо бир аз болсо да акыл насаатымды айтып, балам, эгерде урушуп кетип, ушундай чоң жаңжал боло турган болсо, менин жүрөгүмө ортуп коесуңар. Бул болбойт, мына ушунча силерди түшүнтүп үйлөнүп түшүнтүп атабыз. Уруша турган болсоңор мага билгизбегиле деп койгом. Ушул нерсемди ушу келиним ушуга чейин тууга кармап келатат да. Урушса да мага айтпайт да. Мисалы үчүн уруш болот да, үй бүлөдө кантип болбосун болот. Ошол учурда дагы мисалы үчүн кызыма айтыпчы. Анан апам билбей эле койсунчу, апам жүрөгү оорубай эле койсунчу деп турат да. Анан ушул сөзүм аябай катуу тийсе керек ушуларга деп ойлойм да, мындай эме катары кармап алышса керек депчи. Анан принцип катары кармап алса керек да. Анан деги Мажитим да күлүп калат. Апа өзүбүз эле, ар бир эле өзүбүз эле элдешип алабыз, урушпайбыз биз деп. Урушсак деле өзүбүз элдешип алабыз деп калат да. Чын эле жана жаш үй бүлөдө казан аяк калышпай койбойт да. Анан кокус билип калсаңыз мындай кимисине жан тартасыз? Балаңызгабы, келиниңизгеби? Мен ушул жерде дагы айтам да. Эгерде мен билип кала турган болсом, келиниме жан тартам да. Мен балдарым урушуп ушундай. Мен кээде балдарым тамашалайт да, мен өзүң билесиң ушу чыгармачылык чөйрөдө. Апа, бирөөнүн эле кызына эле эмне болушу бересиң? Сиз төрөгөсүз да, эмне бизге болушпайсыз? Эмне эле бирөөнүн кызына болушу бересиң деген сөздөрдү айтып беришет да. Анан күлөм, мен ушуларга болсом, мен ушулар менен күнүгө ушундай бетме бетмин. Мен ушулар менен бактылуумун. Мен ушулар менен көп нерсени чечем. Силер кой колоңдоп көчөгө басып туруп келип алып буларга кыйынсың, кандай кимсиң сен? Айтсаң деп анан аталарын эле өзүм окутуп коем булар. Жакшы, чындыгында жакшы кайнене экенсиз. Сиздин жанагы келиниңиз менен баягы соц тармактарда тарткан баягы тамашалуу вайндарыңыз бар. Көп көрөрмандары көп экен да ушул нерселердин. Чындыгында баягы жүрөк жылыта турган нерселер. Апа, азыр кандай кетип атсаңыз, кечинде ошондой келип калыңыз, шорпа жасап коем. Тебермет, мынча мне даамдуу шорпа жасап салгайсың я. Апа, ошо даамдуу шорпону ичиңиз дагы, ысык чайды ичиңиз дагы, каягыңызга барып жатсаңыз,
ошоңузга жатыңыз. Массаж жасап берем. Сонун бол. Бермет. Массаж жасап бер. Бирок өзүң ары бери басып жүрүп эс алсаң, мага тимеле. Эрте туруп аласың да. Эртең 12-ге чейин укта. Оокат бүтөт. Бүтпөгөн кайсы оокат бар эле. Бермет. Сен, Сен өтө жакшы келинсиң. А сизчи? Сизчи? Сизде кайнеге жок бул дүйнөдө. Учугунулап бөлөбүз. Эрчишип бирге жүрөбүз. Анын негизи идеясы кимдики? Ким тартат дегендей. Сценарий ким жазат деген. Сценарийди деген ушу келиним эле. Берметим жасаат. Себеби мен ушундай келиндер мененчи мына баягы чынында жасалмалуулук эмес, эчтеке эмес, даже ушу учурга чейин кытыгылашмак ойнойлучу апа деп келишет да. Апа кытыгылашмак ойнойлу деп келет да, анан кийин барсаң, апа монтип тарталычы, апа мынтели. А биздин өз негизи эле жашоодо ошол жүрүшүбүз эле ошол да. Баягы экранга келип, жасалмалуу менткендик эмес, жашоодо эле жүрүшүбүз ушул. Себеби мен ушундай шаң шөкөт менен келиндер менен ушундай кылып жүргөндү өтө жакшы көрөм да. Өзүңүзгө окшош келиндерди өзүңүз тандап алгансызбы же мындай туш болуп калганбы, мындай мамиле кандай мүнөзү окшош, жаркылдаган келиндериңиз барбы? Мен ушу келиндеримди баягы сен муну ал деп тандаган эмесмин. Мен балдарымдын оюна койгом. Эгерде балам жан делеңен жакшы көрүп, ошо менен өмүр бою өмүр сүрөм, ушу менен түбөлүктүү жашайм, ушул алган жубайымдын ата энесин өзүмдүн ата энемдей кылып сыйлайм дей турган болсоң, балам мен макулмун дегем. Ошондой эле балдарым бар эле ошол эмеди алышты, өздөрү сүйүп, өздөрү жакшы көрүп алышты. Алгандан кийин анан дагы ошо балдарым үчүн айттым да, сен ушул жашынака болгон кызды ата энесинен алып келдиң. Ушулар мени апа, ата деп сыйлап атат. Сен да ушунун ата энесин ата, апа деп сыйлашың керек. Сен эч убакта сенин апаң, сенин атаң, сенин эжең, сенин байкең дегенди укпайын. Себеби сен ушуну алдың. Ушул алып алган жарыңдын үй бүлөсү сенин да үй бүлөң болот. Сен мынча бир тууган болсоң, сен бунун бир туугандары кошулганда сен мындан да байыдың. Ошон үчүн сенин атаң дегенди айтпа, сенин апаңды айтпа. Жүрөгү ооруйт булардын деп ушинтип келгем. Ошон үчүн даже мен кайненең деп да айтпайм балдарымачы. Апаң келдиби? Апаң келиптирби? Апаң келсе балам кичине тыйын тыпырыңарды минтип алып туруп, тияк бияк алып чыккыла. Көңүлү көтөрүлөт. Кичине сыркоолоп келип калса, чогула калгыла дагы тыйын тыпыр чогултуп көрсөтүп койгула деген уранды айтып турам да. Себеби деген бул только жүрөктү гана жылыткан нерсе болот да. Анан кайнеси келипти, кайнең келиптирби деген болбогон окот да. Ошон үчүн мен балдарыма ушул уран катары, ушуну неме катары колдонуп алгыла. Сенин атаң, сенин апаңды вообще айтпагыла деп келем да. Ошо мисалы ошол эле Берметти кандай алдыңыздар эле? Аны Мажит өзү тапкан. Берметимди деген баягы биз могу гастролдо болуп жүргөндө Берметте айтып атпаймынбы, Абдыраевда окуп, келиним жакшы ырдайт. Элге кандай билбейм, бирок мен өзүм ушундай толкунданып мактанганга чейин барам да, мактанам керек болсо. Анан ошо бизде солистка болуп иштеп калды, школдо окуп жүргөндө эле. Анан эле ошентип Абдыраевда окуп жүрүп, интернатта окуп жүрөт. Анан келип эле биздин үйдө, ошо менин эле кызым Сайкал менен подружкадай болуп эле, анан кийин үйдө жатып эле, үйдө жүрүп келин болду да. Анан аны деле биз жолдошум минтип берчи да, жакшы кыз, ушуну бөлөк бирөөнө кетирбей ушу өзүбүз эле алып калсак дей берчи да. Анан мен деле анча болуп кетет деген деле оюм жок болчу. Анан эле балам алам дегенде эч каршы болгон жокмун, ишенесиңби? Болуптур балам, сен жакшы көрүп, сен эмне алып турсаң, андан улуу агалары бар болчу, алар үйлөнө элек болчу. Сен ошолордон биринчи сура, уруксат сура. Эгерде уруксат берсе эле балам, биз сенден каршы эмеспиз десек, алардан барып да Мажит да байлы да барып туруп анан, мен атам менен апамды бага турган менмин. Эртерээк алып эле көндүрүп кое берейин. Мен ала берейин деп анан алар да ой ала бер, ал эртерээк атам менен апама чындап силерге аласыңар деди эле. Мына үйдүн очогу болуп, өзү чоң болуп отурат. Ошентип келиним колума ушул балапандай кезинде келди. Мына эми азыр
эне кызбыз. Эне кызбыз. Сырларыңызды айтасыз? Өтө сырдашам да, өтө сырдашам. Кээде келиндерим чай үстүндө отурганда, апа деп же айтып бергеним жагабы, апа ана мондай да мондай болду беле деп анан өздөрүнүн да бирдекелерин айтып калышат. Анан аябай чоң сырдашуу болот. Мисалы үчүн биз чай ичип отуруп калсак, дасторкондун үстү жыйналбай, ошо кайра экинчи чай ичкиче ошо отура бермей жайыбыз бар да. Кээде жүрейик жатып алып сүйлөшөбүз дейбиз. Отуруп чарчап кеттик. Жүрейик жатып алып сүйлөшөбүз дейбиз. Кээде мен келиндерим өздөрү деле айтып калат да, апа кээ бир келиндер кайненем келди деп тура калып баарын жыйнап, эмнеси келип атканда биз мисалы үчүн чачык жатса деле, апам келди деп сүйүнүп турасыз, эмнеси бүтүн ошону жыйнап койбойсуңарбы деп деле айтпайсыз го деп калышат да. Алып жыйналат балам. 3 бала менен, 4 бала менен келиндерим мисалы үчүн ызылдап акуштары менен күнү кандай өтүп атканын билбей калышат. Анан ошолорго барып эле мээриң чачык экен, айырың чачык экен, ал жыйналат, жыйналбай койбойт, ал жыйналат. Ал деп калам да, анан ошентип келиндерим ушинтип калат. Биздин өздөрүнүн эмесин тура калып, кайненем келсе урушат деп, жыйнашат, тазалашат го анан. Сиз келсеңиз деле сиз менен кошо, апам келди деп отура беребиз го дейт, балам, жыйналат алар. Мындай сиздердин үйдө келиндерге таандык мындай бир эреже барбы? Жок, андай деле эреже жок, таандык. Себеби менин келиндерим өздөрү билет. Ким келгенде кандай мамиле кылыш керек. Мисалы үчүн оштон кайын журттан, өздөрүнүн кайын журтту дейм алардын деле ушундай келип калганда, обязательно эрте турушуп, өздөрүнүн кылган оокаттарын билет да, ордуларын билет. Кимге кандай кылып, мамиле кылып, эмне кылыш керек билет. Анан кийин мен баягы сен мончада турушуң керек, сен мончуң керек деген нерсени айтпайм, андай нерсе кылбайм, мен андай талап койбойм да. Эс алып ал балам эле деп айтам чындыгында. Түнү менен тиги бала сойгонот, бул бала сойгонот, түн менен кээде температура болуп калат бирөөсү, кээде өздөрү эле биз бака-шакага түшүп атып эле 3-4тө жатып калабыз, кээде жөн эле чогулгандачы. Анан ошону эле сен 6да турушуң керек деп. Бүтпөгөн кайсы оокат бар эссе. Бүтөт оокатчы, бүтөт. Болгону эми баягы кээде айттым, өзүңөргө тыкан болгула, таза болгула балам. Ушул эле. Анан ошол нерселердин так аткарышат. Анан кээде айтып калабыз го, азыркы оокат жеңил, азыр тимеле жеңил ийдишин минтет, анан балдарын памперс кийгизет. Жеңил болсун буларга, эмнеге болбош керек? Болуш керек буларга жеңил. Жеңил ушул заманга ылайыктуу болуп жашап атышабы, жашасын, жеңил, сонун. Биз өткөнбүз ал замандарды. Анан эле биз минтчибиз, анан кийин силер монтип жеңил жашап атасыңар, анан монтишиң керек дебейм. Бул заманда ушул заманга туш келиштиби? Жыргап жашасын, жеңил жашасын. Кудай буйрса, ушу неберелерим көп кылып эле төрөп эле ушу памперси менен багабы, эмнеси менен кийин жууп атабы, кыла берсин. Мен ушундай ошоnuма сүйүнөм да, ошон үчүн эркин жашайт менин келиндерим. Мындай кийим кечесине деле чектөө койбойсуз? Жок, койбойм, эч койбойм. Жол салыш керек. Жок, андай жок. Андайга да чектөө койбойм. Өзлөрүнүн табити. Өзлөрүнүн табити ал сыйы ошо орду менен да. А табиттерин кантип тыясың, мисалы үчүн тыйбайм, бакышым жашынака болуп, мисалы үчүн бир кечеге татынака болуп кийинип кетип атса, сен эмне антип кийинип алдың дебейм. Өзүнө жарашып турат, жарашыктуу кийинишет өздөрүнө. Же сен айткандай менин келиндерим ушу өзүмүн эмеме ылайыктуу болуп келип калганбы, жылып мен айтор келиндеримди мактайм да. Мындай бири-биринен бөлүп карайсызбы же баарын бирдей көрөсүзбү? Мен ушуга өтө эме карайм да, себеби бир келиниңечи экинчи келиниңди жамандап же ошонун кылган кылыгын тиге жамандап айта турган болсоң, мына так ушундан бузулушат да. Так ушундан бузулат. Ошон үчүн мен келиндериме тегиз карайм. Бирөөнө жолуга алып берсем, эч убакта экинчисин, үчүнчүсүн калтырбайм. Баарын алып берем да. Кой. Эме болуп калышат депчи. Бирөөсүнө конфет алып келсем, обязательно экинчисине да алып келем. Эмне себептен бөлүшүм керек мен аларды? Эч бөлбөй карайм да. Үйгө мисалы үчүн баягы үйгө керектүү же бирдеке ала турган болсом, обязательно экөөнө. Порошок ала турган болсом, обязательно экөөнө үйгө бөлүп, ошо мен азыр эми эки үйдө болуп атам да, эки үйдө ошо бөлүп эметем да. Аз кээде келип өздөрү таң калат. Апа, мондай да бияка да алып бердиңиз беле, тияка да алып бердиңиз беле деп таң калып калышат да. Идеальный боло бербейт да, кантип эле бир да жолу мындай кайненелик кылып, урушуп, эме кылган жок элеңиз. Ушун үчүн ушуну келиндеримден сурасаң аябай жакшы болмок эле да, бирок чындыгында мен антип. Ушу азыр айтсам, балким мактанып атат,
Тамара эже мынтип сүйлөп атат деши мүмкүн. Эми багы жанагындай туура эмес болгондо мен ошону урушуп түшүндүрбөйм да, ушул жерим бар да, урушуп түшүндүрбөйм да. Балам деп, балам ушул жер ушундай болуп калыптыр да деп түшүндүрөм да, мындай өзүмө муңайын алып түшүндүрөм да. А болбосо сен эмне башың иштейби, сен муну монтип коюпсуң го, же муну минтип коюпсуң го деп антип түшүндүрбөйм. Даже кээде деген аял кишинин мындай идиштери пар менен болуп калат го. Ошондойлорду сындырганда өздөрү кээдечи, апа сындырып алдык. Сындып бул эмне, бул идиш да балам. Бирөөнү алып толуктап коебуз деп коем да. Ошентсем да өздөрү деле таң калып калат да, апа ушинтип алдыңыз эле, азыр апам урушат болуш керек деп атканбыз деп. Бул идиш балам, адамдын жаны деле кетип калып атпайбы? Бул идиш, муну эмне? Ошо төртөө бирөөсүн толукташ керекпи? Алып коебуз, эчтеке болбойт болгондо. Бир конок тоскондо алып коебуз, аны деп кое берем ошол. Анан ушул кайнең урушабы деген ушул келиндер менен сурасаң аябай жакшы жооп беришет. Бермет, кайненең кандай адам негизи? Бизге сырттан караганда аябай идеальный кайнене болуп көрүнөт да. Эми биринчиден ушул күнгө жеткирип турган Алла Таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Алла Таалама ыраазымын ушундай ата-энелерим бар экенине. Апам аябай шайыр. Жүргөн жерибиз коноктосок дагы шайыр күлүп, жайнап эле бири-бири шылдыңдап атып эле бүтүп калат. Анан шайыр, ар дайым шайыр жүрөт. Биз менен ар дайым күлүп, жайнап, жана ошондой эле ошол эле убакта дагы тарбиясын берет. Акыл насаатын. Гүлүмүш болуп эле берип коет. Ооба, тарбияны да берет, акыл насааттарын айтат. Балдарым мондой жерде мондай, тигиндей жерде тигиндей деп ошо апамдын ушундай тарбиясы менен ошо эмеге келип отурабыз. Ошол чындап эле эми бул жашоодочу баары эле жипке тизгендей боло бербейт да, болушу мүмкүн эмес да. Бир учурлар болду эле мындай кайненелик кылып, урушуп, же болбосо мындай башкарып дегендей силерди бир кайненелик кылган учурлар болобу? Эми жашоо чындап эле сиз айткандай телегей тегиз жашоону көрө элекпиз. Баягы жаштык кылат экенбиз да. Жашпыз, кичинекейбиз, анан муну кылып кой, тигини кылып кой дегенди биз туура эмес кабыл алат экенбиз да. Ошон үчүн көп келишпестиктер пайда болот экен. Азыр мисалы апам муну кылып кой, тигини кылып кой десе, ой апа макул. Апа эртең баягы унутуп калыптырмын, же эметип калыптырмын деп баягы эмең албайсың да. Ошол Уруш катары кабыл албайт депсиз да? Ошондой кабыл албайбыз. Апам деле антип урушуп айтпайт. Баягы жаштык болуп эле муну кыл десе эле биз уруш катары кабыл ала берет экенбиз да. Негизи урушпайт, Жок, апам урушпайт. Ошо балам деп эле турат апам. Эми апамдай кайненелер, энелер көп болсо керек, бирок апам биз үчүн номер один. Мындай жаштык кылып, байкаластык кылып, апаң тарынып алган учурларың болду эле? Же даже тарынбайбы? Жок да. Болсо керек, эми билбейм, баягы апа сиз айтыңызчы. Жок, мен тарынбайм да, ошону билбей атышат. Мен тарынбайм, мен тарынган да эмесмин, айтып атпайм да буларга. Жанагындай эле ушу мындай катуу мындай болсо ушуларга бир акырын түшүндүрөм да. Апам балам бул жерде мындай, тил жерде тигиндей деп бизге ушундай түшүндүрүп, ушундай тарбия менен бизди тарбиялайт. Баягы тарбия десе эле кагынып силкинип антип тарбиялабайт да. Анан мен дагы кээде отуруп ойлонуп калам, буюрса иншаллах мен дагы ушу балдарым чоңоюп келатат, келиндүү болом, мен дагы буюрса ошол апамдын кылгандай мен дагы ошол нерселерди кылам депчи. Кайненең көңүлүн кантип аласың? Жанагы байындарыңар дагы массаж жасап бергендериң, алар мындай жашоодогу эле кылып жүргөн нерселериңби? Ооба, эми тиги шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дегендей биздин жашоодогу эле болгон нерсебиз.
отуруп күлдүрүшөбүз, бири бирибизди массаж жасап берем, кытыгылашабыз. Эми ар дайым күлүп эле жүрөбүз да, мындай отурсак дагы ырдайбыз, чогуу отуруп ар дайым шалыш өкөт. Атка бир гана салган açılgan gana kızıl gülдөйсүң bir gün or bir gün soң алымкан азабын тартсам майданыма бели жакшы жайдарым көлө майданым алымкан көнү бир жакшыңе